курай турган нерселерди төктүңүз, бензин төктүңүз, арак, пиво сүйөгү төгүп бир эле буну отравать этип ала эме кылдыңыз. Мына көрдүңүзбү? Мына уже повреждение мына. Сиз ким бар хозяин? Байке. Чакырыңыз. Ичинде дагы даракка өсүп турат да. Кырдын ичиндеби тебинде? Ток көчөдө парк этип. Бул Осмонкул отурбайбы? Азыр могу повреждение кылган үчүн биз протокол түзөбүз. Калынаты повреждение насаждениеде 17 000 сом штраф. Муниципалдык инспекциянын машинасы азыр наданный момент ушул бул салынган нерсе үчүн арткараак жолго чыгып токтоп турат да, өзү. Мындай ичинде эле өсүп аткан турбайбы? Бол жери как раз мынакей чачты. Написано бы. Ой, как я рад вас видеть. Аспалым бар, ичинде турбайбы деп. Куандар жанында тургандан да азыр. Ассаламу алейкум достор, таза тамак аш үчүн күрөшкөн жаңы чыгарылышыбызга сиздерди чакырмакчыбыз. Бүгүн биз Ташкент Плов деген жерге бармакчыбыз. Буга чейин Нисакыр долбоору ушу менен эсептесек 4-чү жолу барып жатабыз ал жерге. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Эрлан Кокулов дагы барып кеткен. Андан соң дагы бир жолу биз барганда ошол эле дарак өсүп туруптур, бирок даараткананы алып коюшуптур туугандар. Анан биздин айтчу нерсе жанагыл эшиктен парковкадан очок жасап алышып, ошол жерден намыныз тагыраак айтканда жеткирип берүү кызматын аткарышат. Ошол жерден эле сиздерге пловту жасап туруп анан алып барышат. Менин кайрылуум ушул атактууларга бир жерди жарнама кылаардан мурун ошолордун бири барып бир жолу жок дегенде ашканасын көрүп койсоңуздар. Анткени биздин элибиздин ден соолугу бул оюнчук эмес. Туугандар, Нисакыр долбооруна катталууну унутпаңыздар. Комментарий жаза кетсеңиз, ошол бизге берген салымыңыздар болмокчу. Сиздер менен Умар Даданов, Нисакыр долбоору. Мынакей достор, биз Свердлов районунун административдик башчысына келдик. Бул жерден аким деп дагы айтсак болот. Ушул Свердловский район деп коет. Баягы Свердловский райондун башчысы. Азыр кирип, баягы айтып кеткендегидей, ошол жана көчөдөгү парковкада эле очок салып алып, ошол жерден на заказ иштеп аткан адамдарды азыр көрөбүз. Бул жак менен чечишебиз. Саламатсыздар. Кандайсыз? Жакшысызбы? Акимге келдик. Башчыга. 4-чү башка. 4-чү даш кайдан чыгасыз? 18-ге барсаңыз, бастабай. Ушинтип зычусу жок эле, жөн эле киргизип койшса, аябай жакшы келдиңиз. Саламатсыздар. Атым Умар Даданов болот. Акимге келдик. Азыр айтып коеюн. Александр. Сиз менен кечээ мен байланышкан. Рустам. Жакшы. Умар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Жакшысыздар? Атым Умар Даданов болот. Нисакыр берисиз. Капарап жол алдыш. Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Бизде байке баягы көйгөй болуп атат. Сиздерге айтыш болуш керек, кечээ сүйлөшкөнбүз. Деме ушул сиздердин районуңуздарда неме бар? Бул жерде Ташкент Плов деген бар да. Анан ошол деген сыртта эле парковкада эле сыртына чыгарып алып туруп очок кылып жаза алышкан да парковканын ордуна. Анан ошол жерден эле на доставку иштешет да. Бул жана Жибек жолу Осмонкулова жакпы, же каяктагы Ташкент? Так, Осмонкулова ооба, эко. Бирөөсү Жибек жолунда, бирөөсү жана Мегакомдун жанында. Ичине кухнясынын ичине туалет да салып алышыптыр. Анан биринчи тартып кеткенден ал туалеттин алышты да. Санэпидемстанция жапты кадимкидей. Андан кийин кайра ачып берип коюшту да алар. Ичинде дагы дарак өсүп турат да. Ошол да болот. Ошол көйгөй менен келдик да сиздерге. Эми муну если ошол жерде кандайдыр санитардык нормаларын бузуулар болсо, если мындай бир баягы
мыйзамсыз соода бир кандай бир ишкерлик менен же мондай тем более баягы тамак ашты бир коомдук мондай бир немени иш алып барып аткан болсо биз аны ушундай маалыматыбыз болсо алабыз, реагировать этебиз. Эч неме болсо биз тиешелүү кызматтар бар. Тиешелүү кызматтар менен барып анын жеринен тактап, эгерде мыйзам бузуп аныкталган болсо биз сөзсүз түрдө чара көрүп аны калыбына келтиришибиз керек. Бизге эгерде ушундай неме маалыматтар болсо бергиле, анда Мустамасан Алиевич анда тиешелүү кызматтарды бияк эми баягы тамак аш болгондон кийин көбүнчө эле бияк баягы санкт Onu sizler görsek koyun da mı? Буга тийгенге болбойт, алгызбайт да. Эмне деди? Санэпидемстанция эмне деди? Мунун бизге тиешеси деле жоктур, өкмөттүк менен алгызбайт. Şimdi üst çıktı mizan beğenin. Санэпидемстанция эмне деди? ишкерлик кылып аткан болсо ал жерден уруксаттуу тиешелүү уруксаттарды алыш керек. Архитектура органдарынан, Кострой органдарынан, тем более баягы эгерде тамак аш жасай турган болсо анда баягындай санпин деп коебуз, баягы эскиче санэпидстанция бардык уруксаттарын алгандан кийин анан ишкерлик болуш керек дейм. Мен азыр такыр силер айтып аткан жерди билбейт экенмин. Дарактын ордуна болсо такыр бербеш керек да, тигилер уруксат. Тиешелүү кызматтарды биз анда ошол дарекке жөнөтөлү, анда барып Барып ошол жерден көрүп келбеликпи кандай дейсиздер? Мен азыр чыгып кетиптим. Бизде бүгүн Бишкек шаардык көрк кеңеште бюджеттик угуулар болот. Азыр мен ошол жака чыгып кетиптим. Мен өзүм кача албайм, бирок тиешелүү кызматтарды биз уюштуруп беребиз. Жерине барып, жеринен тактап, эгерде болсо сразу ошол жерден эле чара көрүлөт аларга. Все. Тогда жакшы. Мына өзүм көрсөтүп коеюнчу сиздерге. Бул жерге ким уруксат берди эле? Көчөдө. Болупту. Сүйлөштүңөрбү хозяйканы? Хозяйка отурган. Билбейт. Хозяйка эмеспин да. Көчөдө отуруп да. Мына очок көчөдө. Жолдо турат. Кылып жасап эле ушинтип элге сатышат да. Бул санитар кабыл Бирок мындай бир үйдүн ичиндеби же мындай? Жок көчөдө паркетте. Бул Осмонкул отуруп, Осман. Тоғындар, бұл жер. Анан мындайынан узундан салып алышканда, мындай эле караганда уже көрүнөт да, тигил жакта бак өсүп турат. Ушунда Осмонкул жак карабызбы? Же Осмонкул бул неменин суун жегин эле. Ошол жерде. Мегаком жеринде. Ошол эле барасыз да. Неме да? Узундан караганда бак өсүп турат да. Ошол линия окшойт дейм да. Анткени бак турат да тигил жердечи. Ал жерде болбош керек болчу да ашканы. Жакшы. Ошондо неме кылгыла? Службалар менде дагы неме эмеспи жана көрк кеңештеги совещание титулдар боюнча. Архитектурадан, Санпинден МТУну чакыргыла да ким керек бизге ал жерде? Зеленхоз. Зеленхоз баягы тараптарда анда ошо өкүлдөрүн чакырып туруп кошуп бергиле, анда барып туруп жеринен барып туруп мала тактап сразу незамедлительно ошол жерден эле чара көрүш керек. Ошо жана көчөдө парковкага очок салып алгандардын дагы. Албетте ал бир да уруксат кагаздар жок экен. Бул боюнча мындай бир өзү туруктуу иш алып барылат. Биз баягы районубузда ошо биринчи башаламалуу соода сатыкты. Анын ичинде моундай ишимде пищи приготовление тамак жасап сатканга бизде протоколдук тапшырмалар бар. Ошо баягы Санпиндин кызматына берген азыр такай мына декабрь, январь 2 айдан бери бул боюнча иш алып барылып атат. Эгерде ошол Санпин кандай кылып көрбөй калган ал жерде аны тактайбыз, ага болбосо аларга да чара көрүлөт. Андай эгерде ошо Санпиндин кызматкерлерине. Азыр сиздерден сиз барасыздарбы биз менен да? Бизде азыр 3 жерде азыр бизде неме болуп атат. Выездный комиссиябыз бар. Бул киши дагы азыр көрк кеңеште туруктуу комиссия бар. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары боюнча азыр туруктуу комиссия болот. Орун басарым ал жака кетип атат. Мен көрк кеңештин баягы бюджеттик комиссиясына кетип атам. Бул киши дагы катыша албай калат. Бирок биз тиешелүү кызматтардын баарын силерге кошуп беребиз азыр ошо бара турган жер. Азыр эле уюштуруп алам. МТУ башчысы болот. Башчысы катары жакшы болмок эле, бир адам өзүңүздөр көрүп биздин берсеңиздер. администрациядан МТУ башчысын чакыргыла, кайсы МТУ бар? 18. Сиздер барсаңыздар деле орун басар катары жакшы болмок да. Начальник жүрөтөйм. Мен барат элем, просто жана күн тартибине коюп калыптыр маселе. Аймактык башкарманын башчысы болот. Ал биз администрациядан бизден болот, ошол МТУнун башчысы кайсыга карайт? 18ге учет. 18 МТУ. 18 МТУну чакыртыла. Ошо барып ошол жерде толук жүрсүн ошол жерде. Со каршы көтүп турабыз. Службаларды чогултуп, тийиштүү службаларды чогултуп, кандай службалар керек экен мен азыр сизге айтам. Жеринен жанагы Осмонкулова, Огонбаева. Ошондо жана Ташкентский плов бар беле?
ошол маселе боюнча саат 2-ге чогулуш керек. Мен өзүм бошоп айтам. Сиз ошол жакта төрөгалык кылып, тийиштүү службаларга жеринен кандайдыр бир нарушениялар болсо жеринен тапшырма бериңиз на устранение. Вот. Ошо белгиленген тартипте иш алып баргыла. Хорошо? Давайте. Саат 2 бүгүн. Мен азыр башка службаларга да айттырып коем. Ушалсаңыз саат 1:30 тигил обучение бар эмес беле? Декларация боюнча. Мен аппарат жетекчисине айтып коем. Сиз тууралуу айтып коем. Сиз башка күн эле үйрөнүп аласыз. Сиз азыр неме кылыңыз? Ошол жерге барыңыз. Хорошо. Урматтуу көрүүчү, эгерде сиз Москвадан мекенибизге жүк ташууну каалап жатсаңыз, менден сизге жакшы сунуш. Зайырбек Маматкаримов жана анын командасы бул тармакта 10 жылдан ашык элдин аманатын жеткирүү менен алектенишет. Сиздин жүгүңүздү Москванын кайсыл жеринен болсо да алып кетип, ошол эле жүктү мекенибиздин 7 областына жеткирип беришет. Москвадагы дареги Перовская шоссе 9, строение 7. Бишкек шаарындагы дареги Профсоюзный 38/2. Байланыш үчүн +7 926 788 70 70. +7 929 624 63 64. Аллах аманаттан биз сени көрүп турабыз. Дайыма дуа кылабыз. Анан тамак ичкенде аябай абайлап калдык. Сага Аллах разы болсун. Аллах Таала бардык баледен сактасын, өмүрүңдү берсин. Үй бүлөлүк бактылуулуңду кошо берсин, Рахмат. Чоң рахмат. Мынакей достор, ушинтип бул жерден акимге жолугуп чыктык. Жашнакай киргизди. Анан баягы өзүлөрү чынында бошоп атыптыр. Ишенбесеңиз биз менен чогуу барып ошол жерден мэриядан көрүңүз дейт. Да бир жолу айтыла кетейин, биз Свердловский районунун акимине келдик. Башчысына деп дагы айтсак болот, ошол жерге келдик. Анан бүт ушул жердеги органдарды, Зеленхоз, ошол эле санэпидемстанция бүт бардыгын бүгүн чогултуп беребиз дешти ошол жерге. Анан ошол жеринен эле чечип беребиз дейт. Анан баягы туугандар, умар бирөөнүн ишин токтотуп салышка аракет кылып атат, бизнестерге каршы деп айтышат экен. Достор, андай эмес, болгону гана мыйзам чегинде иш алып барышса жакшы. Жанагыл мен 2 жолу баргам, 2 жолу тең байкасаңыздар болот. Ошол жерден айтып атам да, силерге ким уруксат берди ошол көчөдөгү парковкада очоккана салып иштей бергенге депчи. Азыр мисалы көрүүчүлөр көрүп атасыздар. Сиздер деле анда бир парковкага анда ачып на вынос иштей бербейсиздер, туурабы? Андай болбойт. Бул деген Бишкек шаарыбыз, борбор калабыз. Ошондуктан мыйзам ар бирөөбүзгө бирдей болуш керек. Анан саат 2ге чейин 2де чогултуп беребиз деди. Азыр орун басар дагы, бул жактын мэри дагы бошоп кеткен. Азыр саат 12ден 21 мүнөт өттү. Достор, азыр получается ошондо күтөбүз эми. Ассалому алейкум. Кандайсыздар? Садикке деди. Садик апа. Ошолор асалдан керек эле да. Мен атым Умаров Дадалов болуп, чакыр берүүчүнөн. Жакшыдар. Сиздер? Жомарт Капарович, 18-нчи МТУ начальниги. Муниципальный инспекция. Зеленстрой. Бишкек шаарынын жер пайдалануу контролдо башкарма. Сыз келген жок бе? Ким? Сыз. Сам фильм сыз. Келген жок. Аларды бизге. Чакыруу болсо келет да. МЧС тигилер да чакырган. Бизди келди деп келбей койгон го. Бул жерде мындай көйгөй болуп атат байкелер. Биздин барган себебибизчи, биз тигил жакка бардык, Свердловский немеге, администрациягачы бул жерге, акиматка. Ал жерге бардык, ал жерге барып андан кийин сиздерди ошол чакырганыбыздын себеби мунун ичинде тиякта дарак өсүп турат. Дарак өсүп турат да кухнянын ичинде. Анан мун ушунун эле ичинде кухнясында. Анан бул жерге болсо ушинтип очок салып алышкан. Анан ошол жерден доставка иштешет да. Уруксат кагаздарды сурасак, бир дагы уруксат кагазын көрсөткөн жок да. Мен айтып атам буларга, анда мен деле ушинтип парковкага очок салып алып иштей бербеймби? Бизнес кылыпчы. Ошону айтып атам да. Ошол бул жерде биз көйгөй ошол. Айта кетейин, Думи департамент муниципальный имуществом. Ошак немесинен договор бар да, 1 жыл. Буну алышты эле? Договор бар. Договор эч нерсесин көрсөтүшкөн жок. Ошо Думиден сурап көрсөңүздөр болмок экен. Думиде договор беришкен да. Думи дейсизби? Департамент управления муниципального имущества. Аларда жердин
муниципальный жерлерди ошолор частный лицо менен арендага берип иштешет да. Получается, хозяин азыр келсин көргөзөт документтерин. Действительно аренда алган болсо иштей кыла албайбыз. Эгер аренда жок болсо анда УКЗга айтып булар демонтаж кылышат. Сиздер демонтаж кылышат. Биз карап документин көрсөтүшкөн да. 1 жылдык. Биздин служба биз куралдыктарын баарын карайбыз. Санитария болсо биз акт жазып штраф салабыз. А ичинде дарак боюнча? Дарак боюнча Зеленстройго биздики эгер биздин муниципалдык территорияга тиешелүү болсо карайбыз да. Биздин баланста болсо, биздин баланста болсо ал частныйларга биз киргизе албайбыз. Аз бул жер булар уже менчикке чыкса, биздики мына тротуардын бияк жагына жолго чейинки территорияны биз карап беребиз. Чоң жолдон мына тротуарга чейинки аралыкты карайбыз. Бул жерде? Бияк жак. Тротуардын бияк жагы ошо менчиктештирген биз жака киргизе албайбыз. А тиги дарак өсүп турганы? Дарак өсүп турганы мен деле келгениме аз эле болду. 2-3 күн болду. Анан ал жөнүндө менде маалымат жок. Ошо маалыматты билсеңиз жакшы болмок. дарактар боюнча статья бизде. Муниципальный инспекцияда. Если даракты кыйса, повреждение кылса, биз анда штраф салабыз. Если дарак өсүп турат, жакындан турат, биз чара колдонуп албайбыз да. Сосын строительствого ким уруксат берген, ошону тиешелүү эмелерге кайрылсаңар, эмне үчүн дарактын үстүнө уруксат берди. Дарак бирок турат. Өсүп атат, жакшы болуп турат. Легкий конструкция экен да. Временно. Бул думинелер эмес, архитектурада кичинекей эме болуп алышат. Даракка да думиге кайрылыш керек. Жок, дарак жерге. Дарак фактически өсүп атат, бирок территорияны думи бөлүп берип атат. Сиздин территория эмес болуп атат, бирок думи бөлүп берип атат. Жок, биздики эмес. Бул аренда калбалды, бирок эгерде муну кыйып кыйса анда биз чара келтирсем да. Бир тиги туруп курайт да ал. Жок, кураса повреждение зелёного насаждения штрафалат. Көрүш керек азыр. Кайерге чалсаңыз жакшы болмойбу? Эми жүрүштүн баарын көрүп келбей эле бир аксанаттан. Ушундай достор, уктуңуздар, кириңиздер. Саламатсыздар. Кандайсыз? Жақсы? Не сакты бересиз? Дарак ар жагында. А бул жагын жаап салыңар эле. Жакын фон так отдельно. Кандай иштеп атасыздар? Жакшы. Жакшы иштеп атасыздар? Ооба. Эмне соңуңар? Мына өзүңүз келип карап койсоңуз. Какой? Дарак карайсыз ошо. Полностью так. Территорияда частный болуп атпайбы? Ошондуктан частныйларга биз киргизе албайбыз. Качан жаптыңыздарды? Немени эшикти? Ремонтту жазабыздан эми жаап салдык. Иштеп атат. Бул цементтелген эмеспи? Цементтелген. Жок. Эмегенче мондай. Кена цементтелген. Цементтелсе, эгер суу эметпей тура болсо анда биз штраф салабыз. Жок, Могуну алынбайбы могу? Могу алынбайбы. Бул жок болчу негизи. Муну албайсыздарбы азыр? Алып жүрөсүз. Тигине байке карасаңыз өзүңүз. Мен ошо жакшы көрө албай атам. Муну эгерде баардыгы мондай цементтеп коюп, Цемент. тарапсыз. Андай кылса, анда бул нарушение болот. Көрүп атат. Анда биз сизге штраф салабыз. Бул экинчи күн болду, кайра за повреждение зеленого насаждения депчи. Азыр жок. Бул кургап калгандар канча жыл болду уже? Жок, кургап эле өсүп турат го. Өсүп турган эле дарак экен. Жок, сыртынан карасаңыз оке. Жок, сиз буну эгерде тосуп алдыңыз, сиз буну кургаттыңыз да, эптеп бир нерселерди салдыңыз. Баягындай курай турган нерселерди төктүңүз, бензин төктүңүз, арак, пиво суюк төгүп бир эле буну отрывать этип ана эме кылдыңыз да. Болбосо турган эле экен го, жакшынакай. Болду. Мына көрдүңүзбү? Мына уже повреждение, мына. Мына мык менен эме. Сиз ким бар хозяин бер? Байке. Чакырыңыз ошону. Саламатсызбы? Цикисендер. Аскарова Акчолпон. Санапинстансынанбы? Ооба. Ой, как я рад вас видеть, вообще. Вообще, туугандар санапинстан название жолуктук. Менин атым Умар Даданов болуп, не сахар берүүсүнөн. Они сейчас на данный момент говорят то, что здесь закрыли. Здесь закрыли. Но склад кылып колдонуп атышат да бул жердичи. Болбойт.
ооба мына бул бар тең турат, буларды көрүп атасыздар да, буларды мына до сих пор күрүчтөр турат. Мынарчы. Емкий. Ооба. Полностью не соответствует. Анан бул да өсүп турат. Когда бияка санэпидемстанцияга келип туруп бул жакта жапканда, предписание берип турчу, баягы мен тартып кеткенден кийин. Жапкандан кийин анан бул жерди кайра ачпаш керек болчу да, потому что вот это стояло. Биз ачууга уруксат кагазын бере элекпиз. Бере элексиз? Жок, бере элекпиз. Өзүлөрү ачылып иштеп Өзүлөрү ачып иштеп атышат. Бул жерде туалет бар болчу, билесизби? Ооба, эсимде биз келип, мен өзүм келип карап кеткем. Өзүңүз карадыңыз беле? Ооба, мен келгем. Келип карап көрүп, санитардык эскертме бергенбиз. Жабылган за выявленные нарушения. Нарушения на данный момент до сих пор не устранены. По части кухни тоже. Здесь вообще применять как складское помещение тоже нельзя. Болбойт. Эскертме бергенбиз, бирок өзүлөрү ачылып иштеп жатышат. А сейчас на данный момент обратно предписание бересиздер, Ооба. Кайрадан жабабыз. Хранение муки, инвентаря внутри цеховой. Да, вот газбаллон уже стоит. Они этим пользуются там. Эшикте жазып атышпайбы? Ал болбойт да. Болбойт. Вообще надо закрыть. Жок дедиңиз, а? Жок болчу дедиңиз, а? Ооба, бул мунусу жок болчу. Биз 2 жолу келгенбиз, ошондо деле көрсөңүздөр болот. Буга чейин азыркы жогорку кеңештин депутаты байке. Азыркы жогорку кеңештин депутаты Эрлан Кокулов ал да келип кеткен. Анда да айтып кеткен. Андан кийин мен азыр сиздер менен 3-үчү жолу келип атам да байкелер. Решающий да. Азыр ошол мыйзам чегинде. Бизден эмебиз. Азыр могу повреждение кылган үчүн биз протокол түзөбүз. Эми кодекс боюнчачы. Түшүнүңүз да? Муну азыр ашыңыз. Немесинде көрөлү, тагында. Документтериңизди алып келиңиздер. Тиги эшиктен тиги очок кылып жазганга думи берип уруксат берген дейт, Анын кагаздар барбы? Бар. На данный момент. Көрсөтсөңүз. Жанында эмес шофтор. Жакта жокпу? Жанында жок. Чалсаңыз алып келсин. Азыр мен руководство жөнөттүм, баарын тең буларды бар. Они к нам пришли, написали заявление, что выполнили что все нарушения устранены, что выполнили наше санитарное предписание. Мы приехали с контрольной проверкой. На момент контроля еще шел ремонт, то есть нарушения все не были устранены. Я составила акт, то есть написала акт, объяснила, что им нужно все это сделать, что все предложения санитарного предписания они должны выполнить, написать заявление о том, что повторно написать заявление о том, что они все выполнили. Мы придем, посмотрим потом только после того, как мы вам дадим официальное разрешение на функционирование дальнейшее. Потом можно работать, но они вот уже на данный момент работают. Сиздин атыңыз ким? Мамырбаев Катток Тоонович. Мамырбай эке мындай болот ата. Бул жерде жана думи уруксат берди деп атабы, Думи кантип уруксат берет? Бул жерде санэпидемстанция СЭС города Бишкек, бул жердинчи мисалы сотрудниктер уруксат бермейин, тигил жакта арендага тамак жасап сатканга. Негизи мындай да, думи только территорияны участокты арендага берет. Назначениясы болот. Же парковкага берет, же объект облегченного типа деп назначение. Все тогда. Азыр анда мындай кылабы? Азыр этиш керек. Эмне үчүн берген? Азыр кагазын көрүп туруп, эмне үчүн алды эле? Сиздер кагазын көргөм деп айттыңыздар, Эмне үчүн алышты эле? Эме тамак жасагангабы? Пункт быстрого питания деп. Ошондо уруксат берген, Сиз ошондо получается санэпидемстанция уруксат берген болуп калабы? Бул жакта бизге 2 договор аренды көрсөтүшкөн. Биринчиси азыр Кловча алып турган жак, 6 квадраттык метр. Ал жакта пункт быстрого питания деп алышкан. Бул жерде болсо, так, магазинда, по-моему, нет был. Пункт быстрого питания деп берилген. Биз келип казан плов жасап атканда Думиге кат жөнөтүлгөнбүз. Комиссия карап чыккыла деп. Ошол. Биз жактан реагирование болгон да. Тигил жер пункт быстрого питания деп тияка берилиптир. Бирок нормаларга жооп бербегендиктен используется не по назначению. То есть плов — это еда, которая требует работы организована на сырье. Андай иштеш үчүн бул жакта деген условиялар жок. Эт кезишет бул жакта, союз пияз туурашат, условиялары жок. Бизде поточность технологического процесса деген болот. Бир тамак аш бир эшиктен киргенден кийин, то есть загрузочная обязательно должна быть, клиентке жеткичекте бир эле гана жол өтөт.
Бул жакта болсо азыр өзүңүздөр көрүп тургандай используется сейчас как складское помещение. Здесь и мука хранится, и другие пищевые продукты хранятся. Бул же эшиктен алып чыгышат. Залдан өтүп кухняга киришет. Кухнядан баары тууралып жазалат дагы аны кайрадан эшикке алып чыгып анан гана жасашат. Тигил жактан. Это получается сиздер разрешение бербейсиздер эшикке. А тигил жак болсо пункт быстрого питания деп алышкан. Это получается сиздер такыр ачпайсыздар эшикти. Здесь нет условий для работы, чтобы готовить. Получается, сейчас на данный момент они незаконно работают, да? Занимаются коммерческой деятельностью, правильно? Все. Анда буларга азыр сиздер протокол жазып берип тигил жерде опечатывать этип эткенсиздер да? Эшикте турган. Опечатать эткенде я должна буду снять пломбу с печатью обязательно. Биздин главный врачтын колу менен опломбирование даятып келип анан опечатаем. Мен азыр контролго келдим, ошо контроль болсо до сих пор не выполнен санитарное предписание. Предложениялар аткарылган эмес. Алак сиздер уруксат бербейт экенсиздер баары бир, эшикти? Жок. Ачууга биз уруксат бере элекпиз. Ачса деле уруксат бербейсиздер да парковкага. Парковкадан полк жазып аткан туура? Жок. Протокол жазабыз. Материал көмөт алсаңар. Все, хорошо. Кандай дейсиз Пайков? Бүт бар немеде. Мояга эле калды азыр умарчын айтсынабет болот. Домингке барбы? О, бар. Бар су турат да, болгондо футбол керек деп айтасыздар. Сиздер стасаңыз. Мен атымда деле ипи бар. Сизди биз чыкпайт. Астыгыл жакта даракка жазып берип атасыздар. Биз даракты эгер иши антисанитариясы болсо дагы жазабыз атпай. Могу статьяда. Бизде 179 часть повреждение зеленого насаждения деген бар. Повреждение зеленого насаждения, снятие или... Жок, булар кире арканын часть менен бөлүнөт да. Ол экинчи часть менен салынат да, повреждение зеленого насаждения деп 17 000 сом штраф. Антисанитария дегенде кайсы? Антисанитария болсо, если прилегающая территория 114 статья менен салынат. 114 статья. Тегерек четеби. Ал жерде бар. Нарушение права благоустройства территории мына жерде жазып турат. Несоблюдение правил обеспечения чистоты порядка данной территории деп туруп салабыз штрафты биз. Тигил ошого кирип калыптыр азыр. Ошонун тегерек чети кир болсо, кагаз, мусор жатса, анда биз ошону чара кылдырабыз. Бул жактан уруксат кагаздары жок дейт го? Аланда янда жоктур булар. Ошону кандай болот? Көмөйүн чыгыш керек болчу. Көмөйүн чакырсак кандай болот? Азыр чакыралы. Көмөйүн чакырып сан врачтар бул жерде уруксат бербейбиз бияка деп атат да. Тигилер кандай чара решение бердилер? Ошону мисалы договор түзсө болот? Жок, негизи мындай да. Кандай болот? Думи деген именно точечно ушул жерге ушундай кылгыла деп бербейт да. Назначениясы болот да. Айтылып атпайбы назначениясында просто точка быстрого питания. Но они нарушили точка быстрого питания эмес, мынтип тамак аш жасап атышат. Ошого алар уже 3 штраф түзүптүр. Сизге сайын 3 штраф түзгөн. Штрафын төлөшүптүр. И убакыт берилген. Жойгула ошол нарушенияларды деп жойбоптур. Азыр повторуна штраф салышат. Уже повторуна көбүрөөк саласыңар экен, чоңуз. Штраф эмес, биякта жабабыз дейт да. Значит, повторно штраф салынып. Анда уже акт түзүп уже бул жакта жабышат. А сейчас думаю, чакырган смысла нет, все вот. Жоюшкан жок, иштеп кылган жок. Протокольный силерге тапшырма берилет, силер алып жойгула, полностью салыштын, чтобы повторно кайра мындай боло бербесин. Бул жерде карабайсызбы? Муниципалдык инспекциянын машинасы, жүрсүң, тартсың. Муниципалдык инспекциянын машинасы азыр на данный момент ушул бул салынган нерсе үчүн арткараак жолго чыгып токтоп турат да, өзүчү. Элестетиңиз, достор, карасаңыз. Ушундай да, өзү жолго чыгып токтоп турат да. Бул жерден неметипчи, алыс болуп. Негизи бирок бул жак проект түзүлүп, Осмон Кула тротуарынан этилип, Бишкек архитектура менен чогуу совместно выезд болуп, полностью начиная от Чуя до Жибек Осмон Кула тротуар салып, жазалат да, Цитулга кирип. Биылғы жемдик жылы ошондо өлө чыккан нарушениялардычы. Ошолор нарушенияларды алдырып, буздуруп, демонтаж кылдырып, тротуар салынып, уже такого, наверное, вида уже не будет. Парковочный специальный места болуп, тротуар болуп. Биздин баягы айтканыбыз эмне да? Баягы санитардык абалына вообще дал келбейт.
Анан тем более мондайда ачылган, очокко ачылган. Эми бул биздин Кыргызстан, бул биздин мамлекетибиз. Кыргыз мамлекетибиздин борборунда элестетиң столицадабыз да. Анан ушинтип очок салып алганын айтам да, парковка сыртында. Бир да уруксат кагаздарын беришкен эмес мага. Эмне телефонда? Актировать будем? А? Актировать етіп алдырал. Значит, жол екен да, кагаздар. Это получается за сколько дней? Сіздер келіп, бұл жерде азыр эле жок предписание берип кетесизби? Или сиз контрольныйга келдиңиз, азыр, на данный момент? Анан бүгүн кетесиз? Эртең келесиз, Азыр тигил жака Тууралуу муниципальный инспекция мына штраф салып атат. Алдындагы немелерин жоюшат буюрса. Бакка ошерп жүргөзгөндөр ичинде жанагы мусор салып штраф салышты. Надеюсь, в последующем уже таких нарушений не будет. Тиги штрафты салышты, андан кийин тигил даракты ачып коюш керекпи, байке? Кандай кылыш керек ал жерде? Жанагы тигил жерде складское помещение колдонуп атышптыр азыр. Негизи ал жерде огораживать этпей эле койсо болмок да. Свободно өсүш керек да, кичинекей кислород чыгарып туруш керек. Анан тосуп алганда менимче туура эмес. Тосуп алганда такыр эле турат. Ушунда азыр кандай болуп атат? Кандай кылабыз? Дальше. По итогам комиссионного выезда. Азыр биздики уже получается комиссия болуп калды да. Туурабы? Бул жерде комиссия. Бүт барып по факту көрсөтүп берип атасыздар. Анан тигил баягы Несахирдин YouTube каналында бар. Ташкент Пов деп жазсаңыз 3-4 выпуск чат биздикичи. Ошондон көрүп алсаңыздар болот. Андай эмне бүт по фактам көрсөтүп бердик да ал жерде. Анан ал жака жазган каждый биздин жаран Кыргызстан жаран комментарийге жазып атпайбы? Ошонун баары тең заявительдер да, напримерчи. Мону карагыла деп органдардан суранып атышат да. Ошондой да. Анан ошол байкелер. Бул жерде эмне по факту баарыбыздын көрдүк да анда комиссия менен, По итогу ошондо биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн бир ооз айтып койсоңуздар. По итогам дейм. комиссионного выезда вот факт нарушения налицо. Бул жакка уже вот представители ЦГСН эртеңден келип демонтаж кылып штрафын салып алышат. Будущем буну жоюшат. По второму вопросу вот представитель муниципальной инспекции штраф салды биринчи убакка дагы, экинчи убакка дагы. Азыр Похорондо экен, эртең келип ага да штраф берки могу пловко салынып атат. Экинчи эртең тигиге салып беребиз. Ар жагында да өсүп турду. Ар жагында да бар экен. Тапшан деген эки бакка экөөнү штраф салынат. В последующем будем предписание беребиз, убакыт беребиз, где-то недельный срок, чтоб нарушениялардын баарын жоюшун. Терек четин бакты бул Зеленхоздун представители айтып аткандай, терек четин бошотуп, бак свободно өскөндө болуп, мусор ичине салбагандай кылып алдырып, сиз өзүңүз байке контролдоп бериңиз. Такыр эле ачып коюш керек, Эми ачып койсо жакшы болмойт, четин тосуп. Түбүн элеби? Түбүн да, тонировать этип салып турган, ошо алып бак өскөндөй кылып, нормально өсүп аткан. Сыртын жапкан болбойт да мындай. Сыртын жапкан болбойт да. Түбүн эле ачып койгон кандай болот? Мындай түшүндүрөйүнчү. Бул чоң жол, анан тротуар кетип атпайбы? Мына биякта деле тротуардын ар жагындагы бул биздин неме эмес, мына арка организация өзүлөрү уход содержание баары өзү кылат да. Биякта деле ошондой, мына бияк тротуар турат, тротуардын биягы уже кимдики болсо дарактарга жооп бересизби, карайсызбы? Содержание булар караш керек, уход. Булар менчик жерине кирип алып мен сугарбайм да, буларды кылчы. Булардын менчик болуп атат эми. Койт аренда калса да. Дарактарды карайсызбы? Бияк болсо биз карайбыз. Негизи карайсызбы дарактарды? Карайбыз, бирок бияк жагын. Дарактарды карасаңыз тигил жер деген жабылбаш керек такыр. Минтип жанагындай эшик салып алып, анан колту менен ачып. Аны булардын милдети да. Сиздердин милдетиңиздер экен анда. Жок, бул жактын милдети. Сиздикпи? Каяктыкы? Жок, неменчи, бул арендаторлордун. Аренда. Ушулар караш керек да. Сиз кандай дейсиз? Бул жер тигил жерди ачыш керек байкелер, такыр эле. Такыр эле ачып коюш керек. Совсем ичин бетонировать этип, жана бу жерде факт налицо отпайсыз, ошону жоюшат. Бүгүн бетондорду алышат. Бак свободно өскөндөй кылып нетип коюшат. Через неделю келип текшеребиз, протокольный поручение Зеленхозго. Терек четин алып, нормально кылып арендаторлорго время беребиз. Бир жума срок, бир жума ичинде ЦГСН свою работу, Зеленхоз свою, муниципальная инспекция свою работу сделает. Потом через неделю придем, посмотрим. Все тогда. Решили анда, э? Менинстер, болду. Чоң рахмат сиздерге. Менинстер, чоң рахмат. Без паке. Болуп жакшы, жакшы. Ладно, до свидания. Так, достор, ушундай. Азыр бул жерде комиссия түзүлүп, бүт баардыгы ушинтип чечилди. Баардыгын карайбыз дейт. Буунда да бар экен, майке? Буяга кандай экен бул? Кирип көрөлү эле. Бул жакты көрдүңүздөр да өзүңүз, э?
Ой, бұның içinde ілмеш отқан тұр ғой. Самолик. Ол сразу тартып қоймасаңызшы, болмай қалды. Сразу шықты ғой, ә? Мен алып кетіп отқанмын да. Азыр. Барсаң жаққыдырақ. Бұл жері как раз мынакей чаш жезіп тұрады. Чаш жезіп тұрады. Көрін отам? Как раз достар туғандар мен именно келгенде неме шығыпты. Бұл жері как раз Санапин стасында жүрген. Кетіп қалған жоқ па? Санапин кетіп қалып тұрды. Қандайсыздар? Бұлдар жақсы кеткен. Берсе де тартып қой. Жаңағы біз менен чогуу жүрген немелер Санапин станцияның қызматкерлері көріп қойсын қандай қол екен. Мынакей тряпкасы, шыпырығы, отырғыштары, бұл жерінде бұл тряпкалары, қара, бәрінде мусор. Достар, білмеймін, қачанға чейін ушундай болот, мен қанша жол айтамын. Тазалаңғыла депчи. Олар тартқыч. Жас балым бар, ішінде тұрбай бұлдар. Туғандар, жанында тұрғандан да азыр методымда. Ол жарылып кетші мүмкін да. Ол жарылып кетсе, ошол жердің бары кетеді да, достар. Бұл жер ошол эле склад екен. Анан ошол эле развалка екен да, мен. Бұл кийимдердің бары тұр. Батсың? Бұл кийимдердің. Ол жерінен тамады. Ол жерде тамчылап өтөт туғандар. Ар жағынан да тамчылап өтөт бұл холодильниктің үстіне. Салам алейкум. Подайся. Артем. Вон үсті бірде қалып өтеді. Очередьмен чыпырды ғой болмай. Ешкім жоқ ма да? Ешкім жоқ екен ғой? Салам алейкум. Ула камерада бір жол көрсетіп қойыншы, бұл дарақтарды тақыр эле жоқ қыла албай қойдым мен. Немелердің, ашханалардың ішінде, бүт кухняның ішінде тұрады, ар жақта кухняның ішінде тұрады, бұл жақта бер жағында тұрады. Ол тақыр суғарылбайды да. Ол жақында қорайды. Негізі салынбаш керек болшы да. Ошондай. Так, бұл сұрайсы екен. Тамсан Смак деген столовый екен, достар. Бұл жағында Мегаком зданиясы, ар жағында Ташкент Плов, бергөстей қайрылғанда ушундай. Ушундай, достар, бұл жердегі Ташкент Пловты көрсөттүк. Бұл полный комиссия создавать етіп берішті, бізге атайын түзіп берішті комиссия. Бүткіл органдардың бартен келді, бір ғана думи келген жоқ. Анан баяғы мыйзам чегінде, мыйзам бойынша ушундай чечим чыгарышты, достар. Баяғыдайлы өз паңыстарды өзіңіздер бересіздер.